Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, Facebook колдонуучулары. Биз азыр Бишкек шаарынын шаардык ички иштер бөлүмүнүн жанында турабыз. Бул жерде бүгүн 27 январь Абдил Сегизбаевдин маанисин көрбөй атам да. Анан кече адвокатыбыз дагы кечке чейин өзүнүн башка жумуштары да бар да. Алардын баарын мындай алып коюп, кечке чалып, күтүп, чалбай коюптур. Анан азыр башка ишке бияка келатса, азыр келе кал деп чалыптыр да. Ал эмне кылганы? Дейм да. Ошондой да кылабы. Ошо? Анан кийин, кабатыр болуп жатасыздарбы сиз азыр? Эмнеге кабатыр болуп атам? Ушул Абдил келген ишке. Мен единственное эмнеге кабатыр болуп атам? Анын состояниясы кандай экенин билбей атабыз да биз. Эч кандай адвокатты да киргизген жок, анандай сыз жеркен ИВСтин ичи. Жылуу кийимдерин алып келип атам, иш кылса. Абалы кандай экенин билбейбиз, бирок чындыгын айткандачы. Ар кандай мындай имидждерди, ар кандай адамдардан ар кандай сөздөрдү угуп атабыз. Абдил Сегизбаевди ичинен кокустап коюшат экен, антишет экен, минтишет экен деп, ошого албетте биз кабатыр болуп атабыз. Жолуктурганга дагы сизди так эле кабыл алган эмес турбайбы? Эми ошол жана кийимдерин бергенге дагы Жок, бул жерден эле берип жатабыз. Дагы эмне керек, абалы кандай, аны билбейбиз. Бирок аны алып кеткен жокпу? Билбейм, эмне жетип атат, эмнеси ортодон калып калып атабы, эми баарын жеткирип атат деп эле ишенем. Биякта вроде жакшы эле балдар, карапайым эле балдар иштейт экен. Алар эле адам да. Бирөөнүн ырыскысын жеп алчудай эле адамдар эмес да. Ошо, анан кийин 25-inde эртең менен келишти ГКНБдан. Повестка келди. Повесткада ГКНБнын следственный управлениясына деп жүрөт. Бирок эмнегедир военный прокуратурадан допрос кылышыптыр. 8 сааттан ашык кармаганга болбойт, андан ашык кармашты. Тамак беришти, берген жокпу билбейм. Андан кийин эмне үчүн на каком основании ИВСке алып келип коюшту, аны дагы следователь Санжар Жантаев мага так жооп бере алган жок. Я так решил деди. На каком основании он решил? Он как мындай юрист болуш керек, юрист катарында мага так жооп бере алган жок. Өчүрүп салды телефонду. Анан мен ойлойм, алды азыр деле силердин меңер эфир аркылуу көрөт болуш керек. Ал үчүн жооп берет бир күнү. Сөзсүз Кудай деген бар. Эң негизгиси Кудайдын көзү түз болсун. Биз мындай сыноону өтөбүз. Албетте өтөбүз, Кудай буйрса. Эң негизгиси Кудайдын көзү түз болсун. Абдилдин иммунитети бул анын тазалыгы. Эч кандай мен баарын чаптап атышат, эч кандай кир жабышпайт. Рейдерство деп атат. Рейдерство деген биздин үй бүлөгө эч кандай жарашпайт бул сөзчү. Рейдерство деген азыр өзүн бийликмин деп эсептеп отурган ошол адамдын үй бүлөсүнө, бүткүл үй бүлөсүнө тандык ушул рейдерство деген сөздү чоң тамга менен чекесине чаптап койсо болот. Айнура Сегизбаева. Урматтуу Facebook колдонуучулар, сиз билгендей азыр эле Абдил Сегизбаевдин жубайы Айнура айым. Абдил Сегизбаев кече ушул жерде суракка келгенден бери, андан кийин бир дагы жактоочусу менен дагы башка эч ким менен дагы сүйлөштүрүп, же болбосо жанагы керектүү буюмдарын ушундай берген эмес экен. Анда азыр дагы кийинки кишилер сүйлөп атат. Бул садыр такка отуруп элек деле ушундай ишти баштады, өзүнүн антын бузуп атат да. Мен оппоненттериме эч бир мындай эчтеке көрсөтпөйм. Эч бир нерсе таба албагандан бир муну Абдилдин жана туугандарынын жерин кошуп туруп ушунуку деп атат. Алардын өзүнүн бала чакасы бар да. Анын өзүнүн турмушу бар да. Ал ар кимдин казаны ар башка да. Эмне үчүн алар деметет? Бир жакшыраак бирдемке таппайбы? Мына Белизгейт боюнча айтып коеюн. Мына жана депутаттар сүйлөп атат. Алар бөлүп алабыз дегенде. Абдил жана башкалар өкмөткө кайтарып берди го. Эми элге кайтарып берген үчүн бул күнөөлүү болуп калабы? Кандай? Мегакомду. Мына элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп атат.
А тиги 50 миллион долларды төртөө бөлүп алмак. Ошого лич ашып анан кийин кайта бет тырмарлык кылып атат. Алардын бетине мен таманым артык. Бөлөк сөз жок. Акмак экен. Аты жөнүңүз айтыңыз. Мойнок Алымбек. Алымбек аба, мына ошол көбүнчө жанагы коррупция берене, анан жанагы жерди алып алган деп атпайбы? Анан айрым массалык маалымат каражаттарында жерди өзүбүз эле